Милициянын капитаны Жыргалбек Мукарамов Баткен областык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүндө инспектор нөөмөтчү болуп эмгектенет. Ал Кыргыз Республикасынын ички иштер органына 2009-жылы кабыл алынган. Каарманыбыз алгач өз ишмердүүлүгүн катардагы курам, башкача айтканда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын тез арада аракеттенүүчү отрядынын кенже опер өкүлү болуп кызмат өтөгөн. 2010-жылы Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн Таштумшук айылдык милиция бөлүмчөсүндө инспектор нөөмөт бөлүмчөсүндө иштеп жүрүп, милициянын кенже лейтенант наамын алган. Ички иштер органына биринчи болуп Баткен ОИБ-нын алдындагы тез аракеттөөчү атайын отрядына 2009-жылы киргенмин. Ал жерде 1,5 жыл катардагы кенже опер өкүл болуп кызмат кылдым. Андан кийин Баткен районунда Таштумшук айылындагы жаңы ачылган ПОМго барып, инспектор нөөмөтчүсү болуп, ал жерден биринчи ошол офицердик наамымды ошол жерден алганмын. Ошол 2009-жылдан бери иштеп, 2020-жылы 10 жылдан ашкан стаждын эмгек кылгандыгым үчүн Ички иштер министрлигинен Азамат 3 деген төш белгисин алдым. Андан сырткары Баткен облустук ички иштер министрлигинин ардак грамоталарын алганмын. Коомдук коопсуздукту көзөмөлгө алган милиция кызматкерлеринин арасында каарманыбыз Жыргалбек Мукарамов чыгармачылык менен да алектенет. Тартипти сактоо менен бирге колуна калем кармап ыр да жазат. Анын чыгармачылыгында жаратылыш, мекен, турмуштун таасирлери чагылдырылат. Ырларым ошол мектепте окуп жүргөндө 9-классында ошо Баткен райондук Кызыл Туу гезитине чыккан. Андан кийин Кара сөз түрүндө да жазгам. Арасат тагдыр деген биринчи аңгемем ошол Талим райондук гезитине жарыяланган. Андан кийин ошол республикалык Кырчын адабий журналына ошол ырларым чыгып турган. Андан кийин Баткен облустук Баткен таң гезитине, аны эми өзүбүздүн ички иштер органыбыздагы бетме-бет деген газетасына жарыяланып келет. Ыр жазып, ошону адатка айландырып алгам да, ошентип эс алам, мындай эргип алам. Ошол китеп чыгарууга пока ой деле жок. Каарманыбыз кесиптештери арасында да сый-урматка ээ. Көпчүлүк чогулган жерлерде өз калеминен жаралган ырларын окуп берип, талантын коомчулукка тартуулап келет. Мукарамов Жыргал агабыз жөнүндө айта кетсек, өзүнүн өнөр адамы экен. Иш жүзүндө дагы көрүнүп, билинип турат. Бирөөгө катуу айтпай, бирөөгө мамиле кылганда дагы сый мамиле кылып, агагай, укадай мамиле кылып, өзүнү ошол жагынан да жакшы жактарын көрсөтө алат да. Анан ошо жазган ырларыны ичинде эле сактап калбастан, коомчулукка дагы жеткирүү максатында өз Баткен ОИБ басма сөз кызматына алып келип, бетме-бет газетасына, Баткен таң газеталарына тынымсыз чагылдырып турат. Жыргалбек Мукарамов өз кесибинин мыкты адиси, анын кесибине болгон жоопкерчиликтүү мамилеси алкоого арзыйт дешет кесиптештери. Ушу биздин азыркы иштеп аткан уудун кадрларынын ичинен мына Мукарамов Жыргалды мен өтө жакшы билем. Себеби бул шаарда иштеди, райондо иштеди. Эң бир өзүнүн жогорку даражага көрсөткөн үчүн биз бул жигитти уудуга дежурный участка алдык. Өтө өзүгө тыккан, өзүгө ынчалык ушу өзүн сактаган жигит мыйзамдын баарын өз убагында аткарып, өз убагында ишке келип кетип жүрүшүн мен тилектешмин. Ишиги ийгилик болсун, тынч болсун. Убактысын эч убакта чактабай, кызмат кылат элине түк чарчабай, коопсуздугу элинин милдети анын сактамай. Ал ким? Милиция, элди жерди коргогон, кандай кырдаал болсо да өз элин гана ойлогон. Кандай кырдаал болбосун дайыма коомчулуктун коопсуздугу үчүн жан аябаган милиция кызматкерлери сый-урматка татыктуу. Алардын эмгеги өзгөчө пандемия учурунда коомдук саясий кырдаалдарда абдан жогору экендигин көрсөттү. Каныша Яшимова, Айжан Кубатбек кызы, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.